табилде кандай кыйынчылыктар болот? Отказ. Бул отказ болгондо как будто баягы сиздерге полностью жана жашооңузда бүтүп калгандай сезилет да. Бул нерсеге оюн катары караңыздар. Силерге отказ болуп атабы? Демек, силерге дагы дальше өсүшүңөргө вызов да булчу. Демек мен достаточно жеткиликтүү айтпай атам. Демек мен бул адамды ишендире албай атам. Демек мен пока мындай адамды ушунча деңгээлге жете элекмин, что адам мени бир менен мен командама келе турган нерсеге жете элек. Демек мен үстүмөн иштешим керек деп туруп, бул силерге вызов да, отказ болот. Ар бир отказ сизди закалять этет. Ар бир сизди шыгым сизди закалять этет. Бизде андай нерсе болбогондо эстеби. Биз еще как Мирлан экөөбүз базарда пакет көтөрүп алып сатып жүрөт болчу. Именно сатып жүргөндө машина алып пешком жүргөн Мирландын туфлиси тешилип калганга чейин иштеген. Мен туфлим, мен босоножкам үзүлүп калганга чейин иштейт болчу. Анда баягы тележкаларда распродажада обувьтар сатат эле да, 100 сомго шөпка сатат эле. Мен 100 сомго шөпка алып кийгем да, жан баштаганда. И ошол 100 сомдук шөпканы кийип кетип, 2 күндө үзүлүп калган. Мен сиңдиме бергем, муну тиктирип берчи деп бергем да. И бергенде ал аябай намыстанып мен аны жаап таштапты да. Эжем ушундай бай жерге тийип, 100 сомдук шөпка кийип, 2 күндө айрылып калды деп. Мен түшүнбөм эмес да андайчы. И өзүнүн обувун бергенде магачы сары босоножка болчу. Сары босоножка мен аябай кийгем. Анан акыры уже жыртылып баштаган, аркасындагысын кескем, эки жагычы баягы мындай кесип, шлепка катары сүдүрөп кийгем. Bir gün karasam Mirland'ın tuflisi demesi aябай çam bolot da. Demesi paypa aябай çam bolot. Düşünböйбүз да. Tuflisini tip götürsün. Мындай сынган эки жактан. Бул жактан нарак көрүнөт да. Элестетип тастар ошондой. Азыр эмне? Азыр мен зато ошончо кыйынчылык көрүп койгом. Азыр мына кийип турган сапаги мен Италияда алгам да. Бул мен мактанышкан жокмун. Италиядан биз бутиктен алганбыз. И хотя может сиздерге мындай битон көрүнүшү мүмкүн, но зато факт в том, что мен бул сапагини мен Италиядан сатып алгам. Ошол нерсе да. Когда-то мен сынып калсам, эмне болот деп. Не то, что Италияда сапаги, даже может быть, жана Лиондун сапагиси жетпейт эле, мисалы үчүн. Может быть, мен багынып, кой мен колуман келбейт экен, мен лучше үйдө, жакшы келин болуп, тамагымды жасап, мен лучше үйдө эле отура берейин, балдарымды карап, мен ушуга жарайт экен деп, мен ошол нерсеге макул болмокмун да. Себебинде Асия Сыздыкованын жакшы сөзү бар. Человек получает то, на что он согласен деген сөзү бар да. Ошону мен аябай тутсам да. Эгерде сен жакшы жашоого макул болсоң, жакшы жашоо болот. Ошол мындай эптемей жашоо жакса, хорошо, эптемей жашоо болот. А мен эптемей жашоо макул